Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу мусулман бир туугандар, бүгүн биз бул сабагыбызда 7 кыраат туурасында ырсап менен жазылган Хирзул Амани ва Важхут Тахани китеби жана анын автору менен таанышып өтөбүз. Бул китепти жазган аалымдын толук аты жөнү Касим ибн Фиррух бин Халаф бин Ахмад ар-Руайни аш-Шатиби ал-Андалуси. Өзүнүн аты Мухаммад Касим, атасынын аты Фиррух, чоң атасынын аты Халаф бин Ахмад. Бул улуу аалым 538-хижри жылы азыркы Испания өлкөсүнүн Шатыба деген шаарында жарык дүйнөгө келет. Аллама имам Жазари рахметуллахи алейхи айтат, бизге имам Шатибийдин көзү азиз болуп жарык дүйнөгө келгендиги туурасында кабар жетти. Аллах Таала имам Шатибийге акыл эсти, зиректүүлүктү өтө күчтүү кылып бергендиктен аны көргөн адам анын кыймыл аракетинен аны сокур деп ойлочу эмес. Имам Шатиби рахметуллахи алейхи жаш кезинен баштап эле илимге аябай катуу кызыгып, 11 жашында ыйык Кур'ани Каримди толугу менен жаттап бүтөт. Жана 17 жашка келгенде 7 кырааттын баарысынан тең ижаза алып бүтөт. Андан соң ал өз илимин дагы да өстүрүп, өркүндөтүү максатында Испания өлкөсүндөгү башка чоң-чоң шаарларга барып, ал жердеги чоң-чоң аалым жана каарылардан илим алат. Мына ушинтип көптөгөн мээнет жана курбанчылыктардан кийин имам Шатиби рахметуллахи алейхи өз заманасында бир эле илимден эмес, балким көптөгөн илимдерден теңдеши жок чоң аалымга айланат. Андан соң ал 572-хижри жылы 34 жашында Мисир шаарына көчүп барат. Ал жакта Салахуддин Айюби деген падышанын Кади Фадил деген эң чоң вазиринин коногу болот. Ал вазир имам Шатиби рахметуллахи алейхини аябай катуу урматтап, сыйлап, ага Мисир шаарында өтө чоң медресе ачып берет. Имам Шатиби рахметуллахи алейхи ал медреседе балдарга Кур'ан илимдеринен жана нахви, араб тилинен сабак берет эле. Аллама ибн Халликан рахметуллахи алейхи өз тарых китебинде айтат, Аллах Таала имам Шатиби аркылуу өтө көптөгөн адамдарга пайда жеткирген. Мен Мисир өлкөсүндө анын көп сандагы шакирттерин көрдүм. Мунзири рахметуллахи алейхи айтат, имам Шатиби рахметуллахи алейхи сахибул фунун, көптөгөн фандардын жана илимдердин ээси эле. Ал бир фиқ илиминен эле бир төө көтөрө алганчалык көп сандагы китептерди жатка билчү. Аллама ибн Жазари рахметуллахи алейхи айтат, имам Шатиби рахметуллахи алейхинин зээнинин күчтүүлүгүнөн адамдар аябай катуу таң калышчу. Жана ал аятун мин аятиллах, Аллахтын белгилеринен болгон бир белгиси болчу. Ал эми имам Шатиби рахметуллахи алейхинин жазган китептери туурасында сөз кыла турган болсок, имам Шатиби рахметуллахи алейхи окуучуларга жеңил болуу максатында өз китептеринин көпчүлүгүн ырсап түрүндө жазган. Мына ошол китептердин арасында бүгүнкү сиз менен биз айта турган Матнуш Шатибия китеби да бар. Бул китептин өзүнүн аты Хирзул Амани ва Важхут Тахани. Анын котормосу үмүттөрдү сактоо жана бири-бирин куттуктоонун себеби. Жана бул китеп ааламда Матнуш Шатибия деген ат менен кенен таралып, кылымдарды карытып, көптөгөн чоң-чоң окуу жайларда окутулуп келет. Бул китептин артыкчылыгы туурасында айта кетсек, бул китеп 1173 байт катардан турса, ар бир катардын аягы лам тыбышы менен бүтөт. Мына ошол себептен бул китеп Касида ламия деп да аталат. Үлгү катарында бир канча байттарды айтып өтөбүз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бадату би бисмиллахи фин-назми аввала. تبارك رحمانا رحيما وموئلا وثنيت صلى الله ربي على الرضا محمد المهدى إلى الناس مرسلا وعترته ثم الصحابة ثم من تلاهم على الإحسان بالخير وبلا وثلثت أن الحمد لله دائما وما ليس مبدوءا به أجذم العلا وبعد فحبل الله فينا كتابه فجاهد به حبل العدا متحبلا وأخلق به إذ ليس يخلق جدة جديدا مواليه على الجد مقبلا وقارئه المرضي قر مثاله كلترجح عليه مريحا وموكلا. Мына өзүңүздөр байкагандай, жогоруда окулган бардык ырсаптардын аяктары лам тыбышы менен аяктады. Бул китептин артыкчылыгы туурасында Аллама Таш Кубразада айтат,
هي قصيدة التي سارت في الأمصار وطارت في الأقطار وصار إلى قبولها علماء الأعصار. Бул ушундай бир касыйда, ал ар бир өлкөлөргө жана ар бир шаарга тараган. Ошондой эле ар бир замананын уламалары бул китепти кабыл алган. Маккари рахматуллахи алейхи айтат: "Мен устазым Саад бин Ахмад Маккариден бир эмес көп жолу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын үммөтүндө Кади Ияз жазган Шифа жана Имам Шатиби жазган Матну Шатибия китебинде китеп жазылган эмес деп айтканын уктум." Имам Шатиби рахматуллахи алейхи айтат эле: "Кимде-ким менин Матну Шатибия китебимди окуса, Аллах Таала ага сөзсүз пайда берет. Анткени мен муну калыс Аллахтын гана ыраазычылыгы үчүн жаздым." Мына ошентип Аллама Имам Шатиби рахматуллахи алейхи Куранга жана илимге өтө чоң кызматтарды кылып, 590-хижри жылы 53 жашында Мисир өлкөсүнүн Каир шаарында асыр намазынан кийин бул дүйнөдөн түбөлүктүү акыретке сапар тартат. Жана анын денеси Мукаттам деген тоого жакын жайгашкан Курафа Сугра деген жерге коюлган. Матну Шатибия китебине Иршадул Мурид деген ачыктама жазган Аллама Али Dabba рахматуллахи алейхи айтат: "Имам Шатибийдин кабыры бүгүн дагы бар жана ал өтө белгилүү." Мулла Али Кари рахматуллахи алейхи айтат: "Бүгүнкү күндө да адамдар анын кабырын зиярат кылып, ал жерден өтө көп пайдаларды алышат." Аллама Имам Жазари рахматуллахи алейхи айткан: "Мен Имам Шатиби рахматуллахи алейхинин кабырын өтө көп жолу зиярат кылдым. Ал жерде дуба өтө тез кабыл болот. Аллахым улуу имамыбыздын кабырын нур менен толтуруп, акыреттин бийик даражаларына көтөрсүн жана сиз менен бизге дагы анын илиминдей пайдалуу илимдерди насип этсин."